Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Баардыгыңыздар бүгүнкү аралыктан окутуу боюнча видео сабакка кош келдиңиздер. Баардыгыңыздарды экран жанына жакыныраак келип сабакка активдүү жана көңүлдүү катышууга чакырмакчымын. Эгерде сиз азыр уктап калсаңыз, анда албетте түшүңүздү кыялданасыз. Бирок азыр окусаңыз, анда кыялыңызды ишке ашырасыз. Сабакта киришерден мурда коомубуздагы жаңы технологияларга байкоо жүргүзсөк, заманбап адамзат азыр технологиядан, гаджеттерди жана цивилизациянын бардык жетишкендиктеринен ажырагыс. Акыркы жылдары технологиянын өнүгүү темпи илимий фантастика жазуучулардын да кыялына батып, ойлоп табылган жаңылыктар планетанын алыскы бурчтарында белгилүү болгондон тезирээк эскирип кетти. Ошол эле учурда адамдар жаңы, адаттан тыш жана таптакыр укмуштуу бир нерсени чыдамсыздык менен күтүшөт. Азыр маалымат чөйрөсүнө аралашпаган адамды элестетүү кыйын. Акыркы жылдары бул аймак укмуштууда ылдамдыкка өнүгүп, күн сайын дээрлик, таң калыштуу жана өнүгүүлөр, укмуштуу ачылыштар болуп жатат. Бир нече жыл мурун мобилдик интернет ири шаарларда жана кеңири шаарларда жайылган. Азыр дагы көптөгөн айылдарда толугу менен туруктуу сигнал бар. Мобилдик байланыштын 5-муну 4G'га караганда жогорку өткөрүү жөндөмүн сунуш кылат. Бул файлдарды тезирээк өткөрүүгө жана жүктөөгө мүмкүнчүлүк берет жана байланыш туруктуу болот. Мындан ары 5G автоматташтырылган тутумдарга, роботторго, автономдуу унааларга көбүрөөк маалыматтарды топтоого жана өткөрүп берүүгө мүмкүнчүлүк жаратат. Бул нерселер интернетти өнүктүрүүгө жардам берет. Демек, интернет тармагынын сапатынын бир эле мезгилде секирүүсү менен жайылышы деп атасак болот. Биз азыр кыскача интернет тармагында болуп жаткан өзгөрүүлөргө байкоо салдык. Ар бирибиздин үйүбүздө жекече компьютерлер, ноутбуктар, планшеттер жана уюлдук телефондор бар. Ал түзүлүштөр менен биз маалыматтарды бөлүшүп келебиз. Демек ошол түзүлүштөрдүн жана маалыматтарыбыздын коопсуздугу жөнүндө ойлонуп көрдүк беле. Бүгүнкү сабакта биз ушул суроолорго жооп издейбиз. Сабактын темасы компьютердик вирустар жана антивирустук программалар. Сабагыбыздын жүрүшүндө 6 максатка токтолобуз. Вирус боюнча таанышабыз жана түрлөргө бөлүшүн карайбыз. Вирустун таралуу каналдарын аныктайбыз. Компьютерге вирус чуккандыгын белгилери жана сактануу жолдорун талдап чыгабыз. Антивирустук программалардын функциясын карап чыгабыз. Антивирустук программалардын түрлөрү жана ошондой эле жалпы практикалык иштерге көңүл бурабыз. Эми баардыгыңыздарга эле вирус деген эмне деген суроо туулса керек. Вирус компьютерге башка программалык жабдыкка же файлга кирип, аларды зыянга учуратуу үчүн иштелип чыккан колдонуучуга белгисиз компьютердик программа. Статистикага ылайык, ар бир 3-чү компьютер жылына жок дегенде бир жолу вируска кабылат. Вирус программасы контакт болгон программалык жабдылыкка же файлга кирет. Ал көбүнчө компьютердик системага же болбосо ошол жалпы түзүлүшкө зыян учуратат. Берилиштерди жоготот жана ошондой эле бузат. Жалпы башка объектилерге таратат деп айтсак болот. Эми сиздер үчүн кызыктуу маалымат. Тарыхтагы эң чоң кыйраткыч вирус романтикалык I love you аталышында болгон. Же болбосо love letter аттуу аталыш менен белгилүү. Ушундай аталыштарга катар 2000-жылдын май айында Филиппинден бардык колдонуучуларга тарай баштаган. Эч нерседен кабары жок колдонуучулар катты ачышкан. Ачкандан кийин вирус дароо өзүнүн копиясын жаратып башкаларга тарай баштаган. Ошентип I love you аттуу вирус 3 миллиондон ашык компьютерлерди жабыркатып, 10-15 миллиард долларга дүйнөнүн экономикага чыгым алып келген. Love letter аттуу вирус дүйнөдөгү эң көп чыгым алып келген вирус катары Гиннестин китебине кирген. Балдар көрдүңүздөрбү? Бул силер үчүн кызыктуу же болбосо өзгөчө маалымат болду деп ойлойм. Демек балдар, ушунчалык таасирдүү иш-аракетти ким жасашы мүмкүн? Албетте, программисттер же хакерлер деп атап койсок болот. Башында хакерлер программалык камсыздоодогу мүчүлүштөрдү тез арада жарашыктуу жол менен оңдогон программисттер болушкан.
Хак сөзү хиппи лексиконунан келип чыккан. 20-кылымдын аягынан баштап популярдуу маданиятка жаңы маани пайда болду. Компьютердик сындыруучу же компьютердик коопсуздук тутумдарын атайылап айланып өткөн программисттер жана хакерлер деп айтсак болот. Вирустар экономикага тийгизген таасиринде ар жыл сайын 1,5 триллион долларга чыгым алып келет экен балдар. Бул өтө чоң сумма. Көрдүңөрбү балдар? Эми бул жактан вирустун таралуу каналдарына көз жүгүртсөк. Вирустун таралуу каналдары бул дискет, бардыгыбыз колдонгон, биз көрүп жүргөн дискет жана модем байланыш тармагы боюнча башка компьютерден кирет. Эгер вирус кирген файл же башка компьютердик системага жиберилсе, же бул система кайрылса, анда абал башка системага таратат деп айтсак болот. Кийинки жылдары миңдеген жаңы вирустар пайда болуп, айрымдары кеңири колдонуучу программаларга кирип, бүткүл дүйнөгө тарала баштады. Бир нече ай бою компьютерде жайгашып, анын капысынан таасир эте баштайт. Вирус компьютер тармактарынын интернеттин пайда болушу менен вирустун таралуу жөндөмдүктөрү өтө кеңири жайылды деп айтсак болот. Ошол эле локалдык жана глобалдык тармактар аркылуу. Эми вирустун түрлөргө бөлүнүшүн бул жактан бардыгыбыз көз жүгүртсөк жана талдасак. Бул жакта жайгашкан жери боюнча жүктөлүүчү, файлдык же болбосо жалпы файлдык жүктөлүүчү жана тармактык деп айтабыз. Ошол эле жугуу жолдору боюнча резиденттүү жана резиденттүү эмес. Алгоритмдери боюнча биз 5 алгоритмге бөлүп карайбыз. Бул репликаторлор боюнча, көрүнбөгөн боюнча, паразиттер боюнча, мутанттар боюнча жана трояндар боюнча деп 5 алгоритмге бөлөбүз. Вирустун түрлөргө бөлүнүшүн. Дүйнөдөгү эң ылдам вирус бул Slammer деп аталган. Которгондо абак деген маанини түшүндүрөт. Саналуу гана сааттын ичинде компьютерди курт 75 000 компьютерди бузган. Бул өтө көп санды көрсөтүп жатат. Карасаңар балдар. Бул вирус өтө актуалдуу вирус болгон ошол убактысында иштегенде. Эми компьютер вирус чуккандыгын белгилерин кантип аныктасак болот? Программалар туура эмес иштеп баштайт. Компьютер жай иштеп баштайт. Аракет системасынын жүктөлбөй калуусу жана файлдардын жана папкалардын жок болуп кетүүсү. Файлдардын көлөмүнүн өзгөрүүсү. Файлдардын саны боюнча андан алдыга көбөйүүсү. Жана ошондой эле оперативдин толушу. Экранга күтүлбөгөн билдирүүлөрдүн жана сүрөттөрдүн чыгышы. Жана ошондой эле үндөрдүн дагы чыгышы. Жалпы компьютердин катып жай иштешин биз компьютерге вирус чуккандын белгилерин деп аныктап айтсак болот экен. Эми ошол эле кирген, биз колдонуп аткан түзүлүштөргө кирген вирустарды кантип сактанабыз? Вирустардан кантип сактансак болот? Биз жалпы ошол колдонуп аткан түзүлүштөргө антивирустук программаларды орнотуу менен жана ошондой эле компьютерди системалуу түрдө текшерип туруунун жардамы менен жана антивирустардын базасын жаңыртып туруу менен компьютер келген маалыматтары жалпы текшерип ачуунун негизинде биз иш аракетти кыла турган болсок, анда биз сактана алат экенбиз. Жана ошондой эле документтерди иштетүүчү Word жана Excel документтерин макростордун жүктөлүүсүнө чек коюшубуз зарыл. Браузердеги жоготулган коопсуздук кызматын колдонуу жана ошондой эле бардыгыбыздын email пошталар же болбосо электрондук поштадан келген файлдарды ачпоо керек. Зарыл болсо антивирустук программа менен текшерип туруп ачсак биз үчүн ыңгайлуу жана коопсуз болот деп айтсак болот. Эми бардыгыбыз вирус жөнүндө тааныштык. Вирус эмне жөнүндө келип чыгышы боюнча, ошондой эле дүйнөлүк экономикага тийгизиши боюнча карадык. Эми биз ошол вирустардын алдын алуучу антивирустук программаларга көңүлүбүздү бурсак. Антивирустук программалардын функциясы
детектор программалар, доктор программалар, ревизор программалар, чыпка программалар деп биз 4кө бөлүп карайбыз. Детектор программаларды биз көз жүгүртсөк, файлдарга белгилүү вирустардын жуккандыгын таба алат. Бул программалар компьютерде вирус бар же жок экендигин гана текшере алышат. Бунун тазалуу функциясы жок деп айтсак болот. Доктор программалар болсо, вирусту таап эле тим болбосо өчүрө да алат. Бул вирус жуккан файлдарды жалпы тазалайт деп айтсак болот. Башкача айтканда, файлдарды баштапкы калыбына келтирет. Эми бул жакта ревизор программалар. Ревизор программалар төмөнгүчө иштейт. Ал биринчи жолу ишке ашканда, же болбосо ишке киришкенде, компьютердеги файлдардын, папкалардын жайгашышын жаттап калат. Жана ошондой эле кийин ошол боюнча жалпы файлдарды салыштырып, текшерип чыгат. Андан ары чыпка программалардын кызматы боюнча карасак, чыпка программалардын кызматы бул маалыматтарды киргизүүдө файлдарды текшерип киргизет. Ар бир файлды. Жана эгер вирус таап алса, дароо колдонуучуга билдирет. Бул өтө пайдалуу программа деп айтсак болот. Негизинен 4 функцияны антивирустук программалар иштетет деп айтсак болот. Адистердин изилдөөсүнө ылайык, антивирус 1 же 2 күндүн ичинде эскирет. Ошол себептен 15% вирус антивируска карабай эле компьютерге кирип кетет. Күнүгө хакерлер вирустун дагы күчтүү түрлөрүн иштеп чыгып жатышат. Эми бул жакта ошол вирустардын алдын алуучу программаларга көз жүгүртсөк, азыркы убакта активдүү иштеген антивирустар турат бул жакта. Бул антивирустар дүйнөлүк аренада өтө белгилүү, ошол эле кирешеси боюнча, колдонуу рейтинги боюнча өтө жогору турган 4 антивирус. Бул 4 антивирусту биз өзүбүздүн компьютерларга орнотуп колдонсок болот. Бул жакта Kaspersky антивирусу, ошол эле ESET антивирусу, Avast антивирусу жана Доктор Веб антивирусу. Эми баардыгыбыз практикалык ишке көңүл бурсак, өзүбүздүн компьютерде ESET антивирустук программасын орнотууну жана ключ койгонду үйрөнөбүз. Баардыгыбыз Google Chrome браузерин ачабыз. Ачкандан кийин баардыгыбыз www.esetnode32.ru сайтына киребиз. Ал жактан для дома деген бөлүмдү тандайбыз. Өзүбүзгө керектүү антивирусту скачать этебиз. Андан кийин бизде өзүбүздө ключ боло турган болсо, ключту тандайбыз. У меня есть лицензия деп. Анан скачать баскычын басабыз. Файл загрузка болот. Файл загрузка болгондон кийин баардыгыбыз установкага киришебиз. Бул жактан андан ары продолжить кылабыз. Продолжить кылгандан кийин жалпы биз лицензияны принимать этебиз. Андан кийин өзүңүздөрдө ключ болсо, ключту жазасыздар, андан ары продолжить кыласыздар. Андан ары дагы продолжить кылабыз. Андан ары эң аягында установка баскычын басабыз. Установка болуп бүткөндөн кийин баардыгыбыз ичин ачып, программанын ичин ачып, жалпы обновленияны кылабыз. Жалпы база обновление кылабыз. База обновление кылгандан кийин биз жалпы компьютердин ичиндеги маалыматтарды сканерлеп чыгабыз. Баардыгыбыз биз азыр практикалык иште ESET антивирустук программасын компьютерлерге орнотконду үйрөттүк. Көрдүңөрбү балдар, баардыгыңар өзүңөргө ушундай эле антивирустарды орнотуп маалыматтарыңарды коопсуз кылып алсаңар болот. Жана ошол эле компьютердик түзүлүштөрүңөрдү иштешине чоң өбөлгө түзөсүңөр деп айтсам болот. Сабакты бышыктоодо суроолорго Google Form аркылуу жооп беребиз. Бул жакта 5 суроо көрсөтүлгөн. 5 суроону силер QR код аркылуу
кирип жооп берсеңиздер болот жана сабагымдын аягына мен шилтеме калтырам. Бүгүнкү сабагыбызда биз жалпы компьютердик түзүлүштөр, ошол эле планшеттер же болбосо дагы башка түзүлүштөрүбүздүн жана маалыматтарыбыздын коопсуздугу боюнча карап чыктык. Ошол түзүлүштөрүбүзгө, маалыматтарыбызга кантип сактасак болот жана ошол эле вирустардан кантип коргонсок болот. Ошол жөнүндө биз бүгүн сабагыбызда талдап суроолорду жооп алдык десек болот. Жана ошондой эле антивирустук программаларды орнотууну түрлөрүн карап чыгып үйрөндүк. Бүгүнкү сабагыбызда силерге тапшырма белгилүү антивирустар боюнча каалаганыңарды тандап, тарыхы, кирешеси, коргоо рейтингтерин аныктайсыздар жана жалпы жазып тапшырмаларды Classroom тиркемесиндеги информатика бөлүмүнө жөнөтүп койсоңуздар болот. Бардыгыңыздар бүгүнкү сабак силерге пайдалуу болду деп ойлойм. Ушул сабактан пайда алып, күнүмдүк турмушуңарда практика жүзүндө колдонууга чакырмакчымын. Анда эмесе кийинки аралыктан окутуу боюнча видео сабактан көрүшкөнчө бардыгыңыздар жакшы калыңыздар жана ден соолукта болуңуздар.